Саламатсыңарбы балдар? Силердин сабакка умтулууңар, тырышчаактыгыңар, активдүүлүгүңөр бүгүнкү сабакты ийгиликтүү кылат деп ишенем. Келгиле бири-бирибизди жакшы түшүнөлү. Баарыбызга ийгилик, сабагыбызды баштадык. Балдар, бул сүрөттөрдү карагыла. Бүгүнкү сабактын темасын ушул сөздөрдүн маанисинен таап алалы. Жөө, атчан, велосипедчен адамдар жана автомобиль. Сабак эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Анда сүрөткө көңүл бургула. Бүгүнкү сабакта силер менен туризмдин түрлөрү деген темада сөз кылабыз. Грамматикалык материал сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Бүгүн сабакта сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн туура колдонуп, туризмдин түрлөрү жөнүндө айтып бересиңер. Саякатка чыгаарда буюмдарды кантип туура тандаш керек экени жөнүндө жана саякат убагындагы жүрүм-турум эрежелери жөнүндө маектешесиңер. Саякаттоого чакыруу катын жазасыңар. Туризм жана анын түрлөрү боюнча ой жүгүртүп, жыйынтык чыгарасыңар. Сабактын активдүү сөздөрү менен таанышабыз. Ар бир сөздү мени менен кошулуп кайталап тургула. Треккинг. Треккинг. Жөө туризми. Треккинг аскалар арасындагы жолдор аркылуу өтөт. Аруу. Аруу. Синоними таза. Тянь-Шаньдын аруу пейзаждарында, кызыл карагайлуу токойлорунда атчан жүрүү кандай рахат. Түнөп кетүү. Түнөп кетүү. Синоними конуп кетүү. Боз үйдө түнөп кетүүгө болот. Ажайып жерлер. Ажайып жерлер. Синоними кооз жерлер. Туризм ажайып жерлерге саякаттоо дегенди билдирет. Велотуризм. Велотуризм. Бул ден соолукка кам көрүү. Ашуу. Ашуу. Тоо кыркасынан ашып өткөн жол. Туризмдин маршруттары аскалар арасындагы жолдор, ак кар баскан ашуулар аркылуу өтөт. Мүмкүндүк. Мүмкүндүк. Туристтер мүмкүндүктөрүнө жараша маршрут түзүп алышат. Балдар, эстеп алгыла. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү. Айкындооч мүчөлөр баш мүчөлөрдү аныктап, тактап, толуктап турат. Алар аныктооч, бышыктооч, толуктооч. Мисалы, туристтик маршруттар туристтердин тобунун каалоосу боюнча кызыктуу болуп түзүлөт. Туризмдин түрлөрү жөнүндө текстти кунт коюп окугула. Берилген суроолорго жооп тапкыла. Текстти бир нече бөлүккө бөлүп окуйбуз. Треккинг. Жөө туризми. Анын маршруттары өлкөнүн таң калыштуу ландшафттары, ашуулар, капчыгайлар, тоо көлдөрү, суулар, аскалар арасындагы жолдор,
ак кар баскан ашуулар аркылуу өтөт. Ал туристтердин тобунун каалоосу боюнча түзүлөт. Трекингдин узактыгы 10-12 күндөн ашпайт. Суроого жооп бергиле. Жөө туризмдин маршруту кандай болот экен? Атчан туризм жөө туризмдей эле кеңири таралган. Тянь-Шаньдын аруу пейзаждарында атчан жүрүү кандай рахат. Жүрүш учурунда кымыз ичип, жергиликтүү эл менен таанышып, боз үйдө түнөп кетүүгө болот. Мындай эс алуу үчүн мыкты сезон июньдун ортосунан сентябрь айына чейин. Суроого ойлонуп жооп бергиле. Атчан туризмдин сезону кайсы убакка чейин созулат? Велосипед туризми. Бул активдүү адамдар үчүн ажайып жерлер аркылуу саякаттоо жана ошол эле учурда өзүнүн спорттук калыбында болуу. Маршрут Тескей ала тоонун 3633 метр бийиктиктеги жууку ашуусу аркылуу чыгат. Сезондук узактыгы июнь-октябрь. Суроого жооп бергиле. Велотуризм ден соолукка кандай пайда алып келет? Кийинки текстти угабыз. Автотуризм маршруттары үчүн фантазияга эч кандай чек жок. Туристтер маршруттарды гиддер менен бирдикте өз каалоолору менен мүмкүндүктөрүнө жараша түзүп алышат. Суроону уккула. Маршруттарды туристтер кантип түзүшөт? Бул суроолорго жооп жазгыла. Жөө туризмдин маршруту кандай болот? Атчан туризмдин сезону кайсы убакка чейин созулат? Велотуризмдин кандай пайдасы бар? Маршруттарды туристтер кантип түзүшөт? Туристтер үчүн кимдер менен таанышуу кызык? Жазган жоопторубузду текшеребиз. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнүн асты сызылган, аларга көңүл бургула. Жөө туризмдин маршруттары ар түрдүү болуп, туристтердин тобунун кызыкчылыктарына карай түзүлөт. Атчан туризмдин сезону июньдун ортосунан сентябрь айына чейин созулат.
Велосипед туризмдин активдүү адамдар үчүн ден соолугун жакшыртуу пайдасы бар. Туристтер маршруттарды гиддер менен бирдикте түзүп алышат. Туристтер үчүн жергиликтүү эл менен таанышуу кызык. Балдар, бул тапшырмада туризмдин ар бир түрүнө тиешелүү сөздөрдү бөлүштүргүлө. Таблица боюнча жөө туризми, атчан туризм, велосипед туризми, автотуризм боюнча сөздөрдү бөлүп жайгаштыргыла. Багыт берүүчү сүрөттөргө таянгыла. Бул сүрөттөр силерге туристтин буюмдарынын аталышын эстегенге жардам берет. Жоопторду салыштырабыз. Жөө туризм, маршрут, чатыр, кол баштык, фонарик, бут кийим. Атчан туризм, ат, тоо, кымыз, ээр, камчы. Велотуризм, велосипед, компас, карта, ден соолук, спорттук формада болуу. Автотуризм, унаанын түрлөрү, фотоаппарат, карта, таза суу керек. Бул тапшырманы өз алдыңарча аткарасыңар. Силер саякатка барганы жатасыңар. Тизмени окугула. Саякатка кайсы буюмдарды аласыңар? Кайсы буюмдарды албайсыңар? Эмне үчүн? Жоопторубузду салыштырабыз. Мисалы, мен саякатка барганда бул тизмеден карта, суу, фотоаппарат, чөнтөк телефон, бычак, ширенке, щетка, баштык алам. Жаныма таза суу алам. Себеби жолдон таза суу ичиш керек. Фотоаппарат алам. Себеби мен кооз жерлерди сүрөткө тартканды жакшы көрөм. Бул тизмеден эмнелерди албайм? Эмне үчүн? Мен жөө саякаттаганда компьютер, жагоо, тебетей, чемодан албайм. Себеби тоодо электр энергиясы жок болгондуктан компьютерди колдоно албайм. Жагоо мага саякатта көп керек болбойт деп ойлойм. Тебетей албайм. Себеби саякатка жайында барам. Тебетей ысык болот. Чемодан алып жүрүүгө ыңгайсыз. Мүмкүн болушунча аз буюм алуу керек. Жөө жүргөндө буюмдарды көтөрүп жүрүү оор. Бул тапшырманы өз алдынча аткаргыла. Сары челекке саякатка жөө чыгууга чет өлкөдөгү досуңарга чакыруу кат жазгыла. Чакырууну баалоонун критерийлери. Сары челек жөнүндө маалымат кызыктуу жана так берилсин. Чакырууну жазуунун эрежелери сакталсын. Чакыруунун көлөмү 5 сүйлөмдөн кем болбосун. Жана катасы жок жазгыла. Балдар, чакыруу иш кагазын үлгүгө карап жазгыла.
чакыруу. Кымбаттуу досум дегенден кийин досуңардын атын айтып кайрылгыла. Досуңарды кайда чакырасыңар? Кайда саякатка барасыңар? Туура толтургула. Бул тапшырманы өз алдыңарча иштегиле. Сары Челекке барууга автотуризмдин маршрутун түзгүлө. Айтып бергиле. Сары Челекке баруу үчүн кайсы жерден жөнөйсүңөр? Унаанын кайсы түрү менен барган жакшы? Эмне үчүн? Саякат убагындагы жүрүм-турум эрежелерин жазгыла. Таянычтарды колдонгула. Саякат убагында жаратылышта эмне кылууга болбойт? Саякатка барганда өсүмдүктөрдү, гүлдөрдү үзбөгүлө. Канаттуулардын уясын бузбагыла. Уядагы жумурткаларды албагыла. Саякатка барганда таштанды таштабагыла. Тамактангандан кийин пластик баштыктарды, бөтөлкөлөрдү калтырбагыла. Дарактардын кабыгын сыйрыбагыла. Дарактардын бутактарын сындырбагыла. Токойдо от жакпагыла. Бул тапшырманы өз алдынча аткарасыңар. Аткаргандан кийин мугалимиңерге жөнөткүлө. Биз көргөн сүрөттөр боюнча саякат убагындагы жүрүм-турум эрежелерин жазгыла. Эрежелер 10дон кем болбосун. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта силер менен сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн кайталадык. Аларды туура колдонуп, туризмдин түрлөрү жөнүндө айтып берүүгө үйрөндүңөр. Саякатка чыгаарда буюмдарды кантип туура тандаш керек экени жөнүндө жана саякат убагындагы жүрүм-турум эрежелери жөнүндө маектештик. Саякаттоого чакыруу катын жазууга кириштиңер. Өз алдыңарча бүтүрөсүңөр. Туризм жана анын түрлөрү боюнча ой жүгүртүп, жыйынтык чыгардыңар. Анда сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.